Бул кошуна мамлекеттер чектешкен бизге. Коопсуздук боюнча бир аз бир маселе түзүшү мүмкүн деген иретте бул сунушту бул жерге киргизип койдуңуздар. Биз качанга чейин коопсуздук деп отуруп, биз өзүбүздүн мамлекетибизди колдогонго, өзүбүздүн мамлекетибизди өнүп өстүргөнгө биз иш алып барбайбыз. Эмне үчүн? Бүгүнкү күндө УКМК кызматы жакшы иштеп атат. Ички иштер министри жакшы иштеп атат. Чек ара кызматы жакшы иштеп атат. Биздин мамлекетте бардык нерсе иреттелип келип атат да. Бирок биз кошуна мамлекет менен жакшы мамиле түзбөсөк, биз кошуна мамлекет менен алым сатымды кылбасак, анан ушундай мыйзамдар келгенде чектөө кылып кое турган болсок, биз кантип өнүгөбүз? Мен шуну түшүнө албай атам. Кошуна мамлекеттер менен бул жакта именно мыйзам жанагы жарандык берүү боюнча болуп ал жакын болуп, жана миграционный немелер, коопсуздуктар пайда болуп калат да. Ал эми кошуна мамлекеттер менен башка инструменттер бар да. Бул зона свободной торговли деген бар, жанагы приграничный торговля дегендер бар. То есть алар менен башка инструменттер менен иштеп келебиз да. Кошуна мамлекеттеги жарандары дагы биздин мамлекеттин инвестиция кылышы мүмкүн да, толук, ыктымал да. Толук мүмкүн. Аны эмнеге чектеп атабыз? Биз эгерде мындай өзүбүздү ата бабалар айтып келет, алыскы туугандан жакынкы кошуна деп айтып келет. Биз жакшы мамиле түзүшүбүз керек. Ушундай мыйзамдарда аларга биз четке кагып турсак болбой калат. Биз ачык айтылып атабыз бул микрофондордо. Аны айтып коюп атабыз бул жерде. Ал дагы туура эмес, туура келбейт бул нерселер. Дагы бир суроо. Кыймылсыз мүлктү сатып ала турган болсо, жарандыгын ала турган болсо, кийин жарандыгын алгандан кийин, кыймылсыз мүлктү сатып бергенден кийин жарандык эмне болот? Ошол боюнча азыр буга чейин сиздин урматтуу депутаттар белгилеп кетти. Биз ошол жакты тактап кетели, анткени 5 жылдан кем эмес сатууга болбойт деген ограничение койгон элек. Бирок ошол алып туруп анан сатып ийбесин үчүн ошол жакта ошону тактоо иретинде азыр жазып кетебиз да. Сунуш катары кабыл алдык. Айнур айым, анан дагы бир маселе да, азыр жогоруда коллегаларым $1 миллион кылышыбыз керек, 500 аз деп атпайбызбы? Менин сунушумда муну 14.1 статьянын биринчи пунктуначы 500 эсептик көрсөткүчтүн кем эмес кыймылсыз мүлк сатып алганда дегенди биз ушуну 250 көрсөткүчкө түшүрсөк, менин сунушум бул. Мамлекеттик облигацияларды 5 жылдан эрте эмес төлөө датасы менен сатып алуу болсо, аны бөлсөк 500гө. Кандай болот эле? Эмне үчүн дегенде сиз Турцияда 250 миңге сатып алса квартира, жарандык берет. Сунуш катары берсеңиздер карап көрөлү, анткени бул баягы биз орточо эсепти алганбыз, бирок бул жакта урматтуу депутаттар наоборот усиливать этиш керек деп, сиз более как бы азайтышыбыз керек деп атасыздар. Бул боюнча баягы талкуу кылып кыймылсыз мүлктү сатып алганда деген гана жерге мен сунуш кылып атам. Мен жалпы карап чыгалык сунуш катары сураган жокмун мен. Кыймылсыз мүлк деле сатып алганда. Эгер бул жакта колдоого алынып деп этсе, биз жеңилдетилгенге макулбуз да. Мыйзам долбоорунун демилгечисиздер да. Мен сизге суроо берип атам да ошону. Ал эми сунушту биз депутаттарга коебуз, эгерде өтсө, ал сөз анда сөз жок. Мен сиздин жалпы экономика үчүн эске карасак, конечно, чем проще, тем как бы оңойрок да. Но 500 дегенибиз азыр 250гө мындай үйдү сатып алса болот да. А 500 бир мындай объект деп ойлогонбуз да, что мындай бизнес объекттер ошолор кымбатыраак болот, ошол мааниде каралган. Кандай? Экинчи окууда биз да сунуштарыбызды беребиз. Эми урматтуу депутаттар, мыйзам долбоору келди. Мыйзам долбоору бул мен ойлойм, мен оюмда эртең эле бул мыйзам долбоору кирип күчүнө киргенде бизге кезеги менен сырттан инвестор келем деген мындай жок болушу мүмкүн. Бирок ошол инвесторлорду тартабыз деген ниетте гана бул мыйзам долбоору иштелип чыкты деп ойлойм. Рахмат.